Жаш бала намаз окуп жатканда келип алдыма отуруп же мойнума асылып алса, ал балада памперсинде нажас болсо, намаздар кандай болот? Памперсинде сыртка чыкпаса эчтеке болбойт сизге. Памперсинде эле болсо балада сизди алдыңызга отуруп алабы деген деп чыгып эле кетпесе эчтеке болбойт. Жолдошум 3 талак берип муфтиятка барганда силерге түштү деп фатва чыгарган. Бирок биз жашап келатабыз. Ичимден сыгылып бүттүм. Күйөөм ал темада сүйлөшкүсү келбейт. Эмне кылышым керек? 3 балабыз бар. Муфтиятка баш ийиш керек. Фатва бөлүмү айттыбы? Болду, болбойт. Эгерде муфтиятта фатва чыгарып 3 талак түшүптүр, жашооңор болбойт десе, ошодон кийин да жашай бере турган болсоң, тууган, эне менен, эже менен зына кылгандай күнөө ала бересиң. Тамаша эмеспи? Андай кылбаш керек. Раз ошончолук сен өзүң акыл эсиң менен 3 талакты бердиңби, нар жагына да чыда. Эркек бол, до конца эркек бол. Болбосо башынан өзүңдү кармап бил. Айттыңбы? Болду. 3 талак түшкөн болсо, ал сенин аялың эмес. Сен аялың эмес. Бир гана жол бар, туура балдар болуп атат, башкага турмушка чыгып келиш керек. Бул сага наказание. Сен өзүң адамсың. Сен бирөө тилиңди тартып бирөө. Өзүңдөн көргөн кайра молдолорду жаман көрбө, башка жаман көрбө. Сен өзүңдү жаман көр, өзүңдү жемеле. Ошон үчүн жаштарга бардыгын айтмакчы. Мына өзгөчө баш кошкондорго бардыгына бактылыкты каалайбыз. Бирок вообще тилиңден талак деген сөздү айтпа. Унутуп кой. Ал талак деген сөздү айтпасаң деле ажырасаң боло берет. Анысы жок деле ушунчалык таптакыр жетип калса, анысы жок деле ажыраса болот. Анысы жок деле. Таптакыр эле ушу жан чыгып баратса, бир талак. Болду, 3 деген унутуш керек муну барды. Ассаламу алейкум, күнүндүк тапкан кирешеден зекет берилеби? Жок, күнүндүк тапкан кирешеден зекет берилбейт. Зекет бир жылда бир жолу. Ошол акчага байлык өзүнүн эмеси бар, нисап деп коет, чеги бар, мели. Ошого жеткенден кийин ошол оборот болуп, бир жылга болсо, андан кийин зекет берилет тугандар. 40тан бир берилет. Андай кыйын эле эмес туган. Бир жылда бир жолу. Тапканыңан эле бере бер деген жер жок, андай эмес. Мен банкта иштейм, акча которуу бөлүмүндө. Азыркы учурда декреттемин бала менен. Бирок жетекчилерим жолука уруксат беришкен. Кээ бер болгону иштеп бер деп. Намаз окуйм, жумуштан да үзгүлтүүгө учуратпайм. Кээ бир жерден угам, банкта иштеген болбойт деп. Бир жерден уккам, акча которуу бөлүмүндө иштесе болот деп. Бир жерде болсо, насыяга тиешелүү кагаздарга кол коюлса болбойт деп. Банк кызматкери катары айтар элем. Бардык бөлүмдөр бири-бири менен тыгыз байланышта. Насыя берүүгө бардыгы катышат. Мен насыя келишимине кол койбойм. Бирок бөлүм башчы катары да насыя берүүчү үчүн распоряженияга кол коем. Жана насыя которулчу акча эсеп ачып, акчасын чыгарып берем. Ошондо жумушум адалбы? Эгер арам болсо же күмөндүү болсо, декреттен чыкканча бизде стаж жүрө берет. Стаж жүрө берсин деп, анан декрет убагы бүткөндө жумуштан кетсем болобу? Аллаху акбар. Эми сиз өтө татаал оор суроо берип койдуңуз. Караңыз эми. Бул сүткорлукту банктын сүрөтүндө болобу, жекеби кандай гана жолдо болбосун, эми Кур'ан, хадисте айтып койгон арам деген. А бирок которууда, мисалы азыр Москвадан которулуп атат, Европадан которулат, бияктан которулат, биз ушул жерден Караколго которобуз, жосо Нарынга, Баткенге, Лейлекке которобуз. Бул адал, бул мээнетчи. Которуп туруп 1%, 0,1, 0,5 өзүнүн акчасын алып атпайбы? Тияктан акчасын берип коет, маса кыйналбайсыз, берден так деп койдум, эмне болду? Оштон алып алды, Алматадан алып алды. Ничего? Бул иншалла бул мээнет акча. А бул процентке берген, азыр мына процентте отургандардан бир жакшынакай сурап көрсөңүз, микрокомпаниялар барго? Я, кредитный компаниялары. Азыр мына Ош базар, Дордой, Орто Сай, Аламединдегилерден бир сурап көрсөңүз, кандай канын соруп атканын көрөсүз. Эң жакшысы туганда тезирээк кредиттен үзүлүңүз. Бул финансовое рабство деп коет. Ошого иштеп ден соолугуңуз кетти. Канча адам инсульт болуп калды. Инфаркт болуп калды. Канча адам өзүнүн жанын кыйып берди. Канча адам үйдөн айрылды. Канча адам семьясы талкаланды, канча адам качып кетти.
ушудан ашыкча дагы Алланын кайсы азабын күтүп отурабызбы билбейм. Ошон үчүн тооба кылып, эртерээк, албетте, эми ушунча келишим болуп калдыбы? Болду. Тез кутулуң дагы, тооба кылың дагы кайтың. Анан көрөк ушу катыгандан жейин кредити жок эле жашайын. Бизде көбүнчө 80-90% кредит алып туруп, той тамаша, ашка. Бул жагында дагы чоң неме бар. Алар иштеке кылып өткөн, секин залог алып коет, так байлап коет, давай бизге иштей бер. Ысык жылуу жерде так калькуляторду басса тыйынды ала берет. Сен ал жакта машалла картошканы көтөргөн, түнкү саат 3-тө 4-тө ал жака ташыган, бул жака ташыган, ага иштеп берип атасың, киче тапсаң таппадың, ал деле жок. Аркасынан үйдө кайгы, кечкурун уйку жок, күндүзү кыжалат. Ямхакуллаха риба ва юрби садакат туган. Сүткорлукту Алла Таала түп тамыры менен жок кылам деген. Мен көп байлар менен ушу маселеде сүйлөштүм да. Жалган айтсам эми мүмкүн мага кандай айткандыр, бирок 99% күйгөнүн эле уктум мен. Чынын эле айтайын. Эми аргасыздан болуп атса, ислам принцип каржылоосу бар. Ошолор менен кичине алып, эми сизде болуп калды, бирок анда дагы тойго албаңыз, ашка албаңыз, кийимге албаңыз, үйгө албаңыз, машинеге албаңыз таксыр. Ушундай болуп калса мейли. Эптеп бир зарылчыктан кутулуп чыкканга товар аркылуу кандай? Эмне менен иштейсиз? Тактага менен иштейсизби? Эмне менен иштейсиз? Чыны менен иштейсиз? Эмне вилка менен иштейсиз? Эмне менен иштейсиз? Байпак эмне менен? Кан материал эмне менен иштесеңиз, ошо менен тез чыгып кетиш керек болду. Бул жакшылыгы алып барбайт. Өмүрүңүз текке кетет, ден соолугуңуз текке кетет, билип коюң. Акылыңыз, күчүңүз текке кетет. Урушасыз, жалган сүйлөгөнгө туура келет. Өмүр бою жалганчы болосуз. Алдайсыз, анан эмне кылат? Ал жака, бул жака качат. Азыр пайыздар дагы банктардыкы мындайраак. Мына микрокредитный компания 5 000 сом берет, 10 000 сом берет. Ошонун проценттерин санап көрсөң, Аллаху, чачың тип турат. Алар мени жаман көрүшпөсүн. Иштеп аткандарчы просто элди кыйнабайлы. Анан көрөк, алхамдулилля, элге кандай кылайлы? Жол жоболору бар да. Таптакыр эле бууп койгон жери жок. Трактор бер. Мына азыр Кудай калса жаз келет. Үрөн бер. Бирок ошо үрөнүңдөчү, мынанча ананки проценти мынча дебе? Канча үрөнүң? Үрөнүң канча турат өзү? Так, 1 000 000 сомбу? Хорошо. Ушуну 1 100 000 сом, 1 100 000 сомго эле сат дагы. Күзгө чейин рассрочка кылып кой. Саңа да кадал. Бирок азыр 1 000 000, бирок сен ай сайын муну төгүп бересиң. Процент кылып, андай кылба. Үрөнүң деле азыр готовый. Сат. Рассрочка кылып кой. Мейли, залог ал. Бул адал. Тракторду бер. Селитраны бер. Дыйканчыларга элге бир жардам бере турган болот энди. Эрдин канын сорбойчу. Ошон үчүн капа болушпасын. Анан көрөк ошол банкта иштегендер дагы ушу жолду жакшынакай карап ойлонуп көрсүн. Адамдардын өзүнүн пайдасын ойлоп атканда экинчинин пайдасын. Шариятыбыздын өзгөчөлүгү ушу. Угуп алыңыз. Динибиздин өзгөчөлүгү ушу. Өзүңдүн эле пайдаң ойлой бербе, бунун да пайдасын ойлоп кой. Бунун да пайдасын ойлоп кой. Кумар. Эмне үчүн бул арам? Бул жерде бирөө утат, 9-у утулат да. 9-у айныйт, 9-у кыжалат, бирөө утат да кетет. 9-у уткурат. А сода сатуу эмне үчүн адал? Мен сизге бир нерсе саттым. Бир нерсели болдуңуз да, короче. Мен акчаны, бунун дагы пайдасы бар, бунун пайдасы бар. Кандай дедиңиз? Мен шапкени саттым, буга машина саттым, буга ат саттым, буга сарай саттым, буга дагы үрөн саттым, буудай саттым, бир нерсе алдым. Буга алмаштырдым. Бул бар нерсе. А сен баяктан аны тегереп эле алып койдуң дагы 9-го кетти. Душмандык күчөйөт. Душмандык күчөйөт, ушуну билип коюң, душмандык күчөйөт. Тили менен айтпаса да, жүрөгүнөн кармайт. 9-у утулган сүйүнүп кетти дейсизби? Алар бир нерсени ойлоп кетти, сенен кантип бир нерсе кылса. Эттеп жеш керек, өлтүрүш керек, жок кылыш керек. Только душмандык күчөйөт, башка эмне. Ошон үчүн мен сизге эмне деп айтаар элем, эми карап туруп декретти Алла Таалам жеңил кылсын баарыңызды. Бирок карап, мен азыркындай которууларга болсо бул аалымдар уруксат берген, анан кийин азыркына проценттик немелерге жокту деп эле айтабыз. Бирок азыркында алхамдулилля бунун альтернативный жолу бар туугандар. Ислам принцип каржылоолору бар.
азыр Кудайга шүгүр ошого кичине мындай эме кылып койсок баарына жакшы болмок эле. Анан кийин ошону элге мындай пайдалуу нерселерди карап турушуна берип турса, элибиз көтөрүлсө, жакшы да бардыгы. Я Алла, махырга кичи ажылык сапарын сурасам болобу? Болсо кандай шарттары менен? Махырга кичи ажылык сапарын сурасам болобу? Болсо кандай шарттары менен? Жок, кичи ажылык сапарын сураса болот, бирок мындай да, ошо кичи ажылык сапарга канча акча? Ошого. Түшүнүктүүбү? Бизде жөн эле кызмат тияк бияк өтпөйт махырга. Мен ошо кызматын кылып берем, тияк алып барып келем, ошого махырыңа бүттү депчи, андай болбойт. Кичине акчага пучуш керек. Мисалы, азыркы күндө $1,500. Махырга $1,500 кичи ажылык үчүн деп. $1,500 кетет, болду. Бериңиз, ал болсо билет алсын. Жол болсо ошо макулсун, макул, болду. Сиз билет алып туруп эле, колуна карматып коюңуз. Бул эми, машаалла, бул неме да? Не деп коет эле, билет барып келген немеси да? Макулу? Сөз акча аркылуу болуш керек. Махырга. Карыз болуп калганда кайсы дуа сүрөлөрдү окуш керек? Аллахым жеңил кылсын. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак. Саар кеч дагы дуа бар. Аллахумма инни ауду бика мин галабати дайн ва кахр rijal. Кээде жаман ойлор келе берет. Ошондо арылуу үчүн кайсы дуаны кылыш керек? Ла хаула ва куввата илля биллахны көп айтыңыз. Мен качан бизнес кылчумун, не дейт? Мен чакан бизнес кылчумун. Азыр иштерим такыр жүрүшпөй жатат. Канча аракет кылсам дагы кайсы дуаны окушум керек же кайсы амалды кылышым керек? Аллаху акбар. Иншалла. Адалдан кылыңыз, намазга бекем барып, Алладан үмүтсүз болбоңуз. Иншалла, мээнетиңизди таштабаңыз. Жакшы истихара кылып, Алладан сурап, иншалла Алла таалам адал жолун таап берет сизге. Бербей койбойт. Алланын кожоюнуга казынасы түгөнгөн эмес. Түгөнбөйт дагы. Ушунча адамдарга рызкы берип атат, ушунча жиндерге рызкы берип атат, ушунча жандыктарга берип атат. Алладан кыжалат болбоң. Алладан чын жүрөктөн сураш керек, ак мээнет болуш керек, бүттү. Устаз, кредитке трактор алса, андан түшкөн акчалар адалбы? Мына азыр как раз келди. Трактор боюнча азыр эле айтып берип коюн, мына. Нар жагы эми мейли, бирок азыркында жол жобосу менен кылганыңыз жакшы. Күйөөмө жакшы аял болуш үчүн эмне кылышым керек? Аллаху акбар. Мына аялдар ушу суроону көбүрөөк берсе жакшы болмок эле. Күйөөмө жакшы аял болуш үчүн эмне кылышым керек? Машаалла. Иманда жардам бериңиз. Жакшы амалда жардам бериңиз. Таап келгенде каниет кылыңыз. Таап келгенин исрап кылбаңыз. Качан келсе жылмайып күтүп алыңыз. Үйдүн алхамдулилля очогу болуп үйдү таза кармаңыз. Үйдө Кур'ан, хадис, илим, зикр, дуа, намаз, сүннөткө көңүл буруу болуп турса мына. Алхамдулилля, уруксатсыз чыкпаңыз. Уруксатсыз бир иш кылбаңыз. Кичинекей нерсе болсо да сурап койсоңуз, машаалла, көңүл деген бар. Бул адамдын ортосун жакындата турган мухаббат деген бар. Макулбу? Негизгилери ушу да. Так. Мен намаздан кийин дуамда Аллахтан дозоктогу адамдардын күнөөсү жеңилдете көр деп, кечир көр жана кечир деп сурайм, туура эле караңыз. Капырларга дуа сураган болбойт. Түшүндүңүзбү? Капырларды кечир деп сурасаңыз болбойт. Мейли бу дүйнөдө болсун, мейли дозокто болсун. Аларга хидаят сурасаңыз болот, иман сурасаңыз болот. Кечирим сурасаңыз болбойт. Жакшы угуп алыңыз. Мусулмандарга кечирим сурайсыз. Мусулман эгерде бир күнөөсүнүн себебинен дозокко түшүп калса, ошого кечирим сураса болот. Я Алла, жеңилдет деп болот. Бирок дозоктогун баардыгы общий эле сурасаңыз болбойт. Мен 8 айлык боюмда бар. Намаз окуганда отуруп туруш бир аз кыйын болуп калды. Отуруп окусам болот? Сөзсүз болот. Боюнда бар. Шариятыбыз эч кыйнаган эмес. Отуруп эле окуй бериңиз. Кийин кээде отуруп окуганда кыйын болуп калса, жатып алып окуңуз. Же туура? Же бул күлкү эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Туруп окуй албагандар оорунун себеби баш айлануу, боюнда бар, жана башка карылык, отуруп окусун. Бирок намаз таштабаш керек. Намаз өз убагында окулуп туруш керек.
Отырып оқи албайсызбы? Отырғанға да күш қуат жоқ. Жатып да оқыңыз, башыңызды қимылдатып эле. Бирок шариятыбыз мынакей. Қаза намазының сообу нафил намазынан көппү? Албетте, қазаға бұл фарыздың қазасы болуп атат. Нафил, фарыз туғандар. Bir то алтынды садақа қылғандан 1 грамм алтынды зекет берген соғы көбірек. Бұл зекет, бұл фарыз. Миллион рекет нафил намаз оқығандан 2 рекет бағымдаттың фарызын соғы көп. Фарыз деген фарыз туғандар, аға жетпейді ал. Нафил деген нафил ал. Салам алейкум, күйем жаман жолда жүрет, қыздар менен сүйлөшөт. Қандай дуаларды оқып қайтарса болу? Туғандар, дуа менен де чектелбестен, дуа да керек, тура. Бірақ ошо менен, алхамдулилlah, үйдө арекет дагы, түшүндүрүү дагы. Алланын жолуна чогуу чыккыла. Жакшы отургандан кийин айткыла. Бул арамдын кесепетин үйгө алып келбесин деп. Кыямат күнү сүннөт намаздар тууралуу суралабызбы? Кыямат күнү ар бир амал тууралуу сураласыз. Ар бир амал тууралуу суралат. Thumma la tus'aluna yawma idin anin na'im. Allah aytат, thumma la tus'aluna деген сөзсүзлер сураласыңар. Yawma idin ошо кыямат күнү анин na'im неематтар тууралуу. Суу, аба, жашты, акыл, бардык неемат, баары сураласыз. Кулак суралат, кулак. Көз суралат, көз. Жүрөк суралат, жүрөк. Аллах акбар. Алла тартуулаган нерсесин бардыгын өмүр суралат. Машалла. Кайдан таптың, кайда сарптадың, жаштык, акча, элим, амал бардыгы суралат. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Инна сам'a вал басар вал фуад куллу улайка кана анху мас'ула." Инна сам'a кулак, вал басар вал фуад. Кулак, көз, жүрөк ар бири суралат дейт. Телефон менен Кур'ан укканда сажда аяттары келсе, билбей уккан болсок, күнөөкөр болуп калбайбызбы? Телефонда запись болсо, Кур'андын аятын укканда сажда аяттары келип калса, ага сажда тилават важип болбойт. Кассетадан, дисктен, флеш карта, телефондон. Түшүнүктүүбү? Булар менен сажда аяты Кур'анда 14 жерде сажда аяты бар. Ал аятты уккандан кийин өзү окуганга дагы укканга дагы сажда важип болот. Кадимкидей эмени кыбланы карап, дарат менен сажда кылыш керек. Кылбасаңыз күнөөкөр болосуз. Бирок азыркындай запистердики эмес. Эгерде бирөө микрофон менен окуп атат ушул жерде, сиз уктуңуз подвалда. Түшүнүктүбү? Анда важип болот. Микрофондон уксаңызчы. Бул мурда запись болуп калган. Түшүндүңүздөрбү? Запистики бөлөк. Азыр ушул моментте окуп аткан эгерде уккан болсоңуз, мейли. Ошол азыр мисалы радиодон азыр окуп атабы? Телевизордон азыр окуп атабы? Телевизорду көрүп турабыз да. Азыр окуп атат, ошончо бул запись эмес. Бул прямой эфирде. Уже важип болгон. Мени башка нерседе да мына запись тияктан азыркында кассета тияк бияк неме кылып койгон болсо, мына көрүп отурган болсок, уже важип болот ал. Качан болсо да. Аллаху акбар. Өткөн адамдын аялы жайга мүрзөгө барса болобу же болбойбу? Аялдардын өзү барбасын дейт, себептен аялдардын мындай жүрөгү жумшак болот да. Анан өздөрүн кармай албай, шариятка туура келбеген нерселерди кылып коебу деген этияттуулуктан ошолорго эми барбаганы жакшы дейт. Бирок алхамдулилlah өзүн кармай ала турган, коштумдай коштоп барган эркектер болсо, мейли. Мындай карап барса. Эң жакшы зикир, эң жакшы дуаны айтып коюңузчу, айтып жүрөйүн. Машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулилlah." Зикирлердин эң абзели ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Дуалардын эң абзели алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Бу дуалардын эң абзели. Устаз, менден карызы бар адамдар бар. Алардан акчамды көптөн бери ала албай жүрөм. Ошол карыздар
адамдарга кандай дуа окуп дуа кылсам болот? Баарыбыз ушундай болуп жүрөбүз азыр. Ала албайт, же башкадан бирөө бере албайт. Алла инсап берсин деп дуа кыла бериңиз эми. Бирок ошол эле кезде туугандар, бирөө бизге карыз болсо мейли го, биз карыз болбойлу. Дуа кылыш керек, я Алла ошо карыздын бойдон өтүп кетпейин дүйнөдөн депчи. Бериш керек. Мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Аянбаңыз, таксыр. Эртең бирси күнү кийим берем, ана мына куулук кыйтырлык кылбаңыз. Кайтарып коюң, бул карыз жаман маселе. Өтө жаман маселе. Орда булчу. Бул кош көңүл болбош керек. Ошон үчүн иншалла аз болсо да сиз мисалы 100 000 сом карызсыз. Азыр колгону 10 000 сом таптыр. Бериңиз ошону деле. Аз таап бериңиз, Алла Таала ниетиңизге, аракетиңизге жараша тез кутулдурат. Аракет кылып атат дейт. Болгон тапканын берип атат дейт. Сизден сурайын дегеним, депозитке карточка аштырып, акча салсам, менин акчама процент кошуп, көбөйтүп беретимиш. Шариятка туура келеби? Мен өзүм жалгыз бой энемин. Иштеген балдарым кичине. Караңыздар, эгерде ошол жерде ислам принцип каржылоорунда музараба деген бар. Ошол принципке кол коюп, ошо ынанып, консультация алып туруп койсоңуз мейли. А эгерде башка боло турган болсо, карточкаңызга же процент түшүп кала турган болсо, кээде акча коюп койгонсуз, процентке түшүп турат, же болбосо банк берип турат. Аларды садака кылып бериңиз. Өзүңүзгө колдонбой эле. Куран окуганымда Фатиха сүрөсү менен Ихлас сүрөсүн окуса болот. Фатиха окугандан кийин 3 жолу Ихласты окушум керекпи? Ихласты баштап атканда ар биринде бисмилля айтышым керек болуп калабы? Жо, Фатиханы окуганда, мейли Куран окуганда Фатиха сүрөсүн, анан кийин Фатиханы окугандан кийин амин бар, бисмилланы айтып, кул хуаллаху ахад. Ар биринде окусаңыз деле болот. Жо, ошо башындагы аузу бисмилля ошо жетиштүү деле болот. Ошо жетиштүү. Башында бир ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп, калганын арада бисмилланы айтпай эле окуй берсеңиз деле жетиштүү. Күйөөм цехте иштейт. Кыздар менен жазышыптыр эле. Түнү биринчисинде майли дедим. Кийин башка кызга чалыптыр. Видео вызов айылга кеткен экен. Эле жөн эле не кылтат деп, экен деп чалдым эле дептир. Өзү чукпайт элем. Керек болуп калып, алып турдум эле, көрүп калдым. Мен кетем деп атам, эмне кылсам болот? Сиз түшүнүктүү. Аллаху акбар. Эми азыр жакшы эмес да? Аялы туруп башка кыздар менен жазышып, чалышып, сүйлөшүп. Азыр эмне кылыш керек эле? Биринчиден сиз өзүңүздү жакшы кармаңыз, кыжалат болбоңуз. Турмушта ушундай чалынган, адашкан, жаңылгандар болуп калат. Бирок жакшы мындай сүйлөшүңүз. Өзүңүз сүйлөшө албасаңыз, жаш болсо мен билбейм кандай экен, ата-эне деген бар. Мындай нерсе бул арам нерсе, Аллага жакпай турган нерсе. Дүйнө ахирет эле эмес, үй бүлө да бузула турган нерсеге алып барат. Ага жакшы түшүндүрүп, анан цехте иштесеңер чогуу иштегиле анда. Цехте иштесе, сен да ошол жерге барып, күйөөңөр менен чогуу иштегиле. Дайыма айтабыз. Эгерде ушундай иш кыла турган болсо, аялы жоксо чогуу неме кылсын. Же болбосо эркектер ушундай бир аялдар менен азыр цехте көп иштетет. Ошончо эркектерге туугандар мындай, аялдардан чоң фитна жок. Ошон үчүн мындай өтө кабаң бүркөп эле серьезный боло бербей, ошол эле кезде жылмаңдап эле аналарга тийишип эле андай эмес. Орточо эмне иш барбы, мынан тикиле. Так, ушунча тигилдиби? Болду. Лишний сөз болбош. Жаныңызда да ушул аял болуп, эркек болгону жакшы туугандар. Ана ушул нерсе башка жаш кыздарга, башка жаш аялдарга, жаш келиндерге, ошо келип калып алар иштеп атышат, тияк болуп калат, кеч калып калат. Ана мына окшогон ар кандай бир вечеринка, бир туулган күн, балакет салакет менен бунун аялы тиякта, тигинин күйөөсү тиякта, булар бул болбойт таксыр бул. Жакшылыкка алып барбайт тууган. Бүгүн 1-2 билбей калат деп ойлобоңуз эч качан. Алла бекапар эмес. Ошон үчүн иншалла таквалык бул үй бүлөңүзгө да рахат, жүрөгүңүзгө да рахат. Кабырыңызга да рахат, ахиретиңизге да рахат. Колуңуздан келишинче фаттакулла мастатаатум, Алла айткан,
колуңардан келишинче күнөөлөрдөн сактанганга аракет кылгыла. Ла илаха иллаллах. Аллахым баарыбызды сактасын. Сіздерге суроо бар эле, даватка илимсиз чыкпагыла деген талап барбы же андай талап жокпу? Ошондой медресе бар экен. Даватка илимсиз чыкпагыла деп. Даватка илимсиз. Даватка өзү илим алыш үчүн чыгат да. Жакшы түшүнүп алыңыз. Даватка илимсиз чыкпагыла анда совсем эле кандай аны? Даватка илим алыш үчүн чыгат. Ушуну билиңиздер. Көп ойлойт да, даватка чыккан өзү башкаларга үйрөтүш үчүн депчи. Негизи андай эмес. Билгендер болсо башкаларга үйрөтөт. Билбегендер өзү үйрөнөт. Бул эки мийиздүү канжарга окшош. Бардык үммөткө керек. Ушул жерде билебиз же билбейбиз, экиге бөлүнөбүз да, баарыбызчы. Куранды билесиз же билбейсиз? Куран окугандар кол көтөрүңүзчү. Куран окуганды билгендер. Куран арабча окуй ала тургандар. Машалла. Мына ушулар Куранды үйрөтүш үчүн чыксын. Эми Куран окуй албагандар көтөрүңүзчү. Куран окуй албагандар. Ушулар Куран окуп үйрөнүш үчүн чыксын. Бул жерде эч ким калбайт эми бизде. Чын да. Мына жерде тургандар караңыздар. Экиге эле бөлүнөбүз. Ушул жерде 5 убакыт намазга бекемдер бар, 5 убакыт намаз окубагандар бар. 5 убакыт намаз окугандар барсын дагы 5 убакыт намазга чакырганга чыксын. 5 убакыт намаз окуй электер 5 убакыт намазды үйрөнгөнгө чыксын. Ким калат? Айтыңчы. Аллахтын жолу ушундай. Алхамдулилlah, Аллахтын жолу ушундай. Бул уммул хасанат, жакшылыктардын энеси бул. Ошон үчүн илимди алганга, бу жерден аз барыбыз же илимдибиз же илимсизбиз. Илимсиздер илим алыш үчүн чыксын. Илимдүүлөр илимин таркатыш үчүн чыксын. Караңыз, угуп алыңыз. Мүнөзү бузулгандар бар, мүнөзү оңолгондар бар. Мүнөзү оңолгондар ошо мүнөзү таркатыш үчүн чыксын, мүнөзү бузулгандар өзүнүн мүнөзүн оңдош үчүн чыксын. Ким калды бу жерде?